Кулак бул адам баласынын угуу мүчөсү болуп эсептелет. Кулактын анатомиясына кайрыла турган болсо, кулак 3 бөлүктөн турат: сырткы, ортоңку жана ички кулак. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда биринчи жолу Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медициналык борборунда 3D технологиясынын жардамында жасалган эстетикалык кооздук берген жасалма кулак туурасында сиздерге маалымат бермекчибиз. Келіңіздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыз, келіңіз. Биз келип калдык. Ысык көлдөн, Тоң району Баканбаевтан келдик. Борги неберем. Ушул төрөлгөн деле ушу эки булагынан жабыркап төрөлгөн. Анан кийин ушу жашка келгени тиги ушу неберемди ушу докторлордон бир шипа болуп калабы деп алып келдим сиздерге. Жакшы. Ошо анан томографияга түшүп келдик. Хорошо, бердиңиз томографияларын. Отуруңуздар эже. Эже келиңиз мына түшүндүрүп берейин. Бул өзү кулак да эже. Бул тышкы кулак болот, бул орто кулак, бул ички кулак болот. Булардын функциясы үндү орто кулакка ички кулакка жеткирип бериш керек да. Азыр бизде биринчи проблема бул жакта болуп атат. Ушундай раковина жок и слуховой проход жабык. Бирок томографиядан биз көрүп атабыз. Ички кулактын функциясы бар, мына улитка. Эки кулагында тең улиткасы бар. Мына бул сол кулагындагы улитканы көрүп атабыз. То есть бул балада нервтери жакшы деген эже. Нервтери жакшы. Бирок үндө ошол нервге жеткирип бериш проблемасы ошол туаса микротия и атрезия менен болот атат. Эми слуховой проход вообще жок эже, к сожалению. На мой височно-нижний челюстный сустав болот атат и мастоидальная полость. Слуховой проход жок. На мой жерде слуховой проход болуш керек да негизи. Силерде вообще эле жок. Мен өзү Индияга бардым. Именно ушул направление боюнча Делиге бардым. Нурлан байке Москвада окуп келди, именно технический жагынан. Анан постоянно ошол чет элдик биздин коллегалар менен байланыштабыз, билебиз. Потому что жыл сайын жаңылыктар кирип баратат. Аны деле алыш керек, даярданыш керек, жаңы плюс-минустары бар ар биринин. Ошону жаңылыктарды обязательно киргизишибиз керек. Без этого болбойт да. Ушная раковинасы көрүп атасыз, микротия и слуховой проход жок, полная атрезия слухового прохода. Двухсторонний, да? Бундай достаточно редко, обычно односторонний болот. Ну, бул балада ушундай экен, бирок какой-то процент ушундай деле болот. Эже, угуусу боюнча силер косный аппарат тагып көргөнсүңөр, э? Аппарат менен угат. Это очень хороший момент, потому что бала укпаса развиваться этпейт да, үйрөнө албайт, окуй албайт. Ошон үчүн аппаратты обязательно тагыш керек. Эми азыр биз негизи кулак оорулары менен заниматься этебиз да. Ал больнойлордо ушундай раковинасы бар, слуховой проход бар, бирок перепонкасы тешик же могу сүйөкчөлөрү проблемный болот да. Даже ушундай проблема болсо деле адам угушу начарлайт же укпай калышы да мүмкүн. Силерде бул сүйөктөр турат могу жерде ичинде. Бирок булар өзгөрүлгөн да. Рожденная аномалия деп коет. Булардын өзүнүн турган жерлери өзгөргөн. Азыр силерге биз слуховой проход кылсак деле угушун идеальный кылышка мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн слуховой аппарат тагыш керек, костный. Эстетика жагынан ушундай раковинаны кылганга мүмкүнчүлүк бар.
Ал эми сырткы кулак калканын жасоодо биринчи ыкма бул операциялык жол менен жасалса, экинчи ыкма пластикадан жасалган кулак, үчүнчү ыкма бул кулак силикондон даярдалат. Азыркы күндө биз жасап жаткан анапластология бул силикондор менен жасалат. Силикондор боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы катарда Англиянын многу Техновент деген фирмасы, анан Американын Фактардва деген эки фирма бар. Ушулар силикондорду өндүрөт. Булар дүйнө жүзүндө алдыңкы катарда. Жасалма кулак калканын жасоодо кимдерге бул ыкма мүмкүн эмес деген сурообузга дарыгер-хирург Бул операциянын биринчи очередь биз целесообразность, канчалык пайда беришин эсептешибиз керек да. Ар бир случайда мындай больнойлордо, мындай патологияда взвешивать этишибиз керек. Операция канчалык пайда бере алат. Азыр мен түшүндүрүп бергендей, и бул именно бул операция жөнүндө. Эгер в общем соматический ооруларды ала турган болсок, конечно, например, онкологический оорулар, сиз айткандай кан диабети, башка тяжелый сердечно-сосудистый проблемалар болсо, бул нерсе жаза албайт. Конечно, бул операция бул жашоо үчүн эмес, наоборот, жашоонун комфорту үчүн жазыла турган операция. Ошон үчүн биринчи очередь калган проблемаларды бүтүрүп, анан кийин жазыла турган операция да бул. Алдын ала силикондон даярдалган кулак башка чыныгы кулактан айырмасы болбойт жана төмөнкү жолдор менен баш сөөккө орнотулат. Биздин жасаган силикон ошо кулактар, экзопротездер. Булар кандай болуп жасалат? Бирөөсү жөн эле клейге отургузуп жасалат, бир түрү эгерде ошо клей кармай турган мүмкүнчүлүк болсо, көбүнесе мүмкүнчүлүктөр болбой калат. Ошон үчүн височный костко имплант буралат. Ошо импланттын үстүнө анан кийин бул силикондуу кулактар жасалып, ошолор жанагы топчу клепка сыяктуу болуп бекитилип орнотулат. Анан кийин бул жерден эстетикалык планда абдан жогорку деңгээлде жасалат. Кулактар ушунчалык окшош болгондуктан мындай карап турган киши жанында карап турса дагы айырмалай албайт да. Бул өзүнүн кулагыбы же жасалма кулагыбы. Ошо в эстетическом плане бул абдан жакшы. Пациенттерди отургузуп алып, ошого жараша силикондорду аралаштырып, ар кандай красителдер бар, көк, сары, кызыл, жашыл, ошолордун баарын аралаштырып отуруп, силикон менен келтиребиз. Анан кийин бүткөндөн кийин сыртынан дагы краситебиз, баягы кичинекей кан тамырларга чейин кисточка менен тартып келтирип жасайбыз. Ошон үчүн бул баягы эстетическом плане айырмалаш кыйын болуп калат да адамдын өзүнүн кулагынан дагы. Көптөгөн фирмалар, европалык жана башка алдыңкы фирмалар силикондордун ушул жагынан аракет кылышып көрүштү. Бирок азыркы күндө Техновент менен Фактардваныкындай силикондорду эч ким жасай албайт. Бул баягы гипераллергения деп коет. Эч кандай аллергиялык баягы таасири жок адамга. Адам кийип жүрө берет, кечинде чечип коет, эртең менен кийип алат. Кадимки эле каптама тиштердей деп айтсак болот да. Дагы эмне суроолоруңуз бар же? Ушул кулагы кичине ууп турса деп эле ойлойм да. Анан мен кичинекейинен бери эле көрсөтүп жүрөм да бул баламчы. Вот тетиги ким Бакыт Өмүрзаковго чейин алып барчумун да, кичинекейинен беричи. Анан кийин ал киши деле ушундай гарантия берчү эмес да. Ушундай мындай тарттырганбыз томографияларды. Анан кийин бул жерден профессор ошо Насыровго да көрсөткөм да. Насыров болсо ошо 13 жашында алып кел, анан кийин көрөбүз деген. Анан мен азыр 13-кө чыктык как раз. Анан ошондон ушу бир эме болобу, жыйынтык болуп калабы деп ошого чуркап жүрөм да азырчы. Бул нерселерди деле именно ошол под руководством профессора Насырова жазалат деди. По поводу восстановления слухового прохода и барабанной перепонки и цепи косточек, биз сиздин томографияңызды детально изучать этип туруп, анан дагы бир жолу сүйлөшөбүз.
пока бул жерде мына 20-30 снимок эле бар да. Томографияда 1000 деген снимок бар. Ар бир миллиметрин детально изучать этебиз, анан кийин аны сүйлөшөбүз. Ага деле мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Аны взвешивать этебиз да. Баланы деле кыйнабаш үчүн, потому что это поднаркозная операция. Ошондой. Аны көрөбүз. По поводу эстетики, анапластологияны ойлонобуз и пластический хирургияны. Кулактын тубаса кемчилдиги менен төрөлүүсүнүн алдын алууда эне кош бойлуу кезинде сасык тумоо оорусунан сактануу зарыл. Мунун эми бирок баягы генетикалык тукуму болгон жагы аны изилдеп отурушуп, ал почти жок экен да, бир 5% болушу мүмкүн деген тыянакка келишкен. Көбүн эсе баягы ичте бойдо жүргөндө ошол кулактар формироваться этип аткан моментте грипп болуп же кандайдыр бир оорулар менен ооруп калса, баланын энеси ошондо ошол моменттерде ушундай болот деген тыянакка чыкканда, бул көбүнчө баягы тубаса төрөлөт. Негизинен бул кандай случайлар аз. Эки жагы тең микротия болуп, анан атрезия болуп. Микротия деген бул кичинекей кулак деген түшүнүлөт да, кулагынын сырткы формасы өнүкпөй калганда азыр көрүп тургандай. Атрезия деген бул уже кулактын тешиги ошол алдагы жабык боюнча нар жактагы косточкалар да иштебей калат, нервтери да иштебей калат. Көбүн эсе баягы эгерде нервтери жакшы болуп уга турган мүмкүнчүлүк болсо, анда аппараттар коюлат дагы тешикти жасап алса деле уга берет. Тешикти жөн эле эстетика үчүн жасап койсо болот да, кийин кулакты же силикондон же болбосо пластика операция кылган болсо. Бейтап операцияга чейин толук түрдө керектүү анализдерди тапшыруусу керек. Баш сөөк жана кулактын томографиясынын жыйынтыгы менен адистер таанышкандан кийин бейтапка толук түшүндүрүүлөр жүргүзүлөт. Томографиясын ачты компьютер. Бул височно нижний челюстный сустактын башталышы ушул жерде да. Эми ушул жерде уже слуховой проход болуш керек, бул балада жок да. Идем дальше. Вот ушул жерде слуховой проход болуш керек, жок. Идем дальше. Мына сүйөкчөлөр башталып атат. Бул ички кулак, внутреннее ухо, улитка деген ушул болот. Бул балада жакшы. Эми идем дальше еще. Бул сүйөктөрдү көрүп атасызбы? Аномальный. То есть мындай болбош керек да өзү. Өзүнүн ямкасы бар, өзүнүн местасы бар. И расположениясы деле мындай болбойт. Бир и экинчиси эң ички сүйөк могу жерде стремечка деген болуш керек. Ал көрүнбөй атат бизге. Ал жок да. Бул бар, а нар жагы жок. Томография көрсөтпөйт. То есть косточкалар аномальный. Эми сол кулагын көрүп турган болсок,
сол улагында деле мондай расположение, аномальное расположение мындай болбош керек. То есть изменение, которое коснулось ушуна раковинаны деп атабыз, ички кулакка деле, то есть орто кулактын ички сүйөкчөлөрүнө деле ушундай таасир берген да бул. Бул дегени азыр артынан ачык слуховой кыла турган болсо, өтө массивный операция болот да бул. Чоң операция болот. Бул косточкалар деле алып полностью реконструкция кылыш керек. Жогоруда биз сөз кылган белгилер көрүнүштөр болсо, анда тез арада кулакка операция жасоо керек. Себеби бул баланын акыл эс жана сүйлөө жөндөмү күндөн күнгө төмөндөшүнө алып келет дейт дарыгер. Биринчи маселе бул угууну өз калпына келтирүү. Анын үчүн биз айткандай, же слуховой проход тыгылып анатомиясын турдашыбыз керек операция жолу менен, же ага мүмкүнчүлүк жок болсо, вероятность өтө аз болсо, анда костный слуховой аппарат тагышыбыз керек. Бул пациентибиздин апазы туура кылып заказ кылып алыптыр, аппарат менен угат бул балачы. Бул балага ошол сүйлөгөндү үйрөнүп, мектепте окуганга мүмкүнчүлүк берген да бул аппарат. Бул операцияларды канча эрте жасаса, ошончо жакшы. В смысле, костный аппаратты канча, потому что 5 жашка чейин, 5-6 жашка чейин бала укпаса, анан кийин үйрөнө албайт. Сүйлөгөндү үйрөнө албайт. Ошо ар түрдүү проблемалар бар. В данном случае ошондой десек болот да. Адам 5-6 жашка чейин укпаса эгер, анан кийин үйрөнө албайт. Ошон үчүн төрөлгөндөн баштап, эгер ушундай проблеманы аныкталса, костный аппарат тагып туруп уктуруш керек баланы. Ошондой. Эстетика жагына келсек, балдар негизи социальный жагдан алганда өтө ранимый болот да. Мектепке барарда уже көп балдар ушундай проблема менен баргысы келбейт, потому что даже дворго деле чыккысы келбейт, потому что мен мындай дейт, дегендей дейт. Ошон үчүн мындай эстетический жагынан анапластологический силиконовый кулакты 6 жаштан 5-6 жашта коюлса болот. Негизи биз 2 же 3 кулакка чейин жасап беребиз да. Анткени деген адамдын кулагы кышында, жайында, күн ысыкта, суутта ар-кандай болуп өзгөрөт да. Ошого жараша как минимум 2 кулак жасалат да. Биз өзүбүз жасаган пациенттерге 2 кулак жасап беребиз. Керек болгондо баягы запасы менен деп 3 кулак жасап берип атабыз. Биз модулировка кылып, баарын калыбын алып, анан ошо калыпка салып жасайбыз да. Баарын жасап бүткөндөн кийин ошол калыпты биз же өзүбүзгө сактап коебуз. Эгерде пациенттер кааласа, аларга берип коебуз. Эгерде жоготуп алган болсо, алар алып келишет. Алып келгенден кийин аны биз бата эле, оңой эле, арзан эле жасап берип коебуз да. Анткени болгон данныйлардын баардыгы бар, формасы бар. Ошон үчүн ал жагында көп мындай кыйынчылыктар жаралбайт. Дарылоонун максаты оорулуунун өзүнө өзү бийлик кылгыдай болууга тийиш. Ал үчүн каражат бул эркти тарбиялоо болуп саналат. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.